Гингивит оорусу тиштин былжыр-челиндеги сезгенүү менен мүнөздөлгөн оору. Гингивит менен жабыркагандар көбүнчө кош бойлуу аялдар жана өспүрүмдөр арасында көп кездешет. Гингивитти убагында дарылабаса оору өрчүшүп кетип, пародонтоз же периодонтит оорусуна айланып кетет жана жыйынтыгында ал тиштердин түшүшүнө алып келет. Эң негизгиси неправильный чисткадан, анан кийин постоянно тазалабаган тиштен, анан жанагы брекетти атпайсыңбы, тиштер качан баягы кривой, сривой болгондо көп пищевой немелер, остаткалар тиштин кычыктарына чогулуп калат дагы, анан кийин тиштин түбүндө ошол гингивит пайда болот. Биринчи слизистилер неме болуп шишип, бүлөйлөрү шишип, анан кийин самочистка жакшы болбогондо гингивит болот да. Анан гингивит биринчи первый время кичине бир жума канап, дискомфорт болуп, оозунан запах чыгып, жоголуп кетет. Кийин кайрадан дагы кайталай берет. Бул процесс токтобойт да, уже кете берет дальше, эгерде своевремя карабаса. Ал үчүн гигиенаны аябай жакшы караш керек. Тиш, ооз деген бул неме да, тегирмен. Бар жокту тазалап, майдалап өткөзө турган нерсе, тамакты. Анан ошо тамак жегенден кийин оозду чайкап, гигиенаны канча жакшы таза кармаса, ошончо жакшы. Жашоо бул ооздон башталат го, ошондой да. Гингивит менен жабыркаган адамдар эң биринчи эмнелерди байкаса болот? Гингивит болгондо сразу эле тиштердин түптөрү, сосочкалары шишип, кызарып, эртең менен ооздан кан жыттанып, анан кийин жууганда канап, анан жуа албай аяшып, монтип канап атат деп аяйт дагы, ал кете берет. Анан бир жумадан кийин кайра жоголуп кетет ал процесс. Кийин дагы бир какой-то момент келгенде бул дагы кайталана берет да. Анан бул процесс барып гингивит, анан гипертрофический гингивит, анан пародонтоз деген башталат. Пародонтоз дегенде уже тиштердин түптөрү камень образовать этилет, кийир болот, анан кийин тиштердин түптөрү саргайып, тиштин тамырлары көрүнө баштайт. Тиштердин ортолору ачыла баштайт. Анан ачылганда анан тиштер кыймылдай баштайт. Анын дагы стадиялары бар. Гингивиттин, пародонтоздун, анан биринчи стадия, экинчи стадия, үчүнчү стадия, төртүнчү стадия деп туруп, анан тиштер шатат сете баштаганда уже тиштер кете баштайт. Ошого жеткизбей гингивит маалда эле иштетсе жакшы, анан пародонтоз болгондон кийин аны дарылаш кыйын, анан просто процессти приостанавливать да. Гингивити бар экенин адамдар кээде билбей да калат. Бул оору көбүнчө ооздун гигиенасы жакшы сакталбагандан келип чыгат. Алгач тиштин сызыгында жана тиштердин өзүндө майда тактар пайда болот. Убакыттын өтүшү менен алар тиштерде жайгашкан бактериялар жана тамак аш калдыктарынан турган пленкага айланат. Убакыт өткөндө андай тактар акырындап таштарга да айланып кетет. Биринчи врачка келип кайрылып, эмне экенин билип, анан врачтан консультация алып, кандай тазалашты, кандай жуушту. Гингивит негизи неправильный тишти жуугандан да болот. Азыркы жаштар көбү тишти жууганды деле билбейт. Ошол кичине маалдан тишти жууганды үйрөтүш керек биринчи. Правильный тишти жууганды. Анан врачтан консультация алып туруп, ошол врач көрсөткөн неме менен үйдөн иштешсе болот. Гингивиттин немесин үйдөн эле жоготсо болот. Массировать этиш керек, таза жууш керек. Ошол эле ополаскетилдерди алып туруп, ополаскать этиш керек, ванна кылыш керек. Зубный пасталарды 6 айда алмаштырып туруш керек. Щоткандагы средний жесткий щотка менен 2 ай 3 айда зубный щотканы дагы алмаштырыш керек. Анан кечке эле акчага сатып алдым деп кечке жуа бербеш керек. Зубный пастаны 6 ай иштеттиңби, 6 айдан кийин башка пастага өтүш керек. Себеби немелер ошого көнүп калат. Кандай учурда кариес пайда болот? В первую очередь ойлойм, бул ысык менен сууктан болот. Ысык менен сууктан дегеним бул ысык ичип туруп муздак ичкенде тиштеги эмаль жарылат. Трещина болот дагы, ал ошол трещинадан акырын ошол карайып, ичинен кариес болуп, ушундан башталат. Анан тиштин жаңгы составындагы эмелери азайганда дагы тиш жумшарат дагы, тиш деген немеде. Анан бул фиссураларда, ямаларда жакшы тазалап жуубаган кесепетинен дагы остаток пища ошол жерде кала берет дагы, ошондон дагы пайда болот.
Бирок этиологиясы кариестики көп. Там кариестин түрү бар. Баштапкы кариес, средний кариес, глубокий кариес деп анан дальше өтүп кетет. Пульпит, периодонтит деп ал өзүнүн ар бирине мен диагноздору бар да. Биринен бири эгерде биринчи этапта карабасаң, ал экинчи этапка өтөт. Экинчисинде да карабасаң, анда үчүнчү этапка өтөт. Анда карабасаң, анан кийинки башка диагнозго өтүп кетет анан. Ушундай да. Кариес болгондон кийин үй шартында ал жогото албайсың, аны кээлип, ошол размягченный дентин да тиш чирип атат. Ошо чириген части толук алыш керек. Бу жерде дагы нюанс бар да. Ошол кариозный полосту таза, толук чистый полия кылып туруп анан пломба коюш керек. Эгерде ошол пломба койгондо кариозный полосто кичине кара жери дагы чириген мягкий ткань болуп калган болсо, ал 1 жылдан 2 жылдан кийин кайрадан кариес, астынан кариес болуп чыгат. Вторичный кариес деп чыгат. Ошон үчүн биринчи койгондо пломбаны кариозный полосту аябай тщательно жакшылап тазалап, кургатып, анан пломба койсо, анда вторичный кариес болбойт. Тишке брекет салуунун пайдасы жана зыяны. Брекетти качан гана ушу тиштери кыйшык, ары бери болгондо, в первую очередь скопление пищевой остатка болот да. Анан тишти жакшы жууа албайт. Недоступный жерлер көп болот. Бир тиши кыйшак болуп, бир тиши чыгып турса, ошо кычыктарга бүт пиш шакылатаган тазала жакшы жууша албайт. Анан тиш жууганда минимум 3 мүнөттөн аз жуубаш керек. 3 мүнөттөн өткөрүп жууш керек. Анан кичине эле неме кылып жуубай, анан тишти жууганда дагы круговые движения кылып туруп, астынан үстүнө, үстүнөн астына кылып, анан метающий движение менен ичини, сыртыны ошентип жууш керек да. Тиштин жууганда өз правиласы бар да, правиласы менен. Биз эми келген пациенттерибизге бүт эле үйрөтөбүз. Монтип гингивит болуп келгенде, кариес болгондо основном санация кылып атканыбызда консультация кылып бүт ошол немелер, правилаларын айтабыз, үйрөтөбүз негизинен. Брекет өзү 12 жаштан деп коюлат. Эгерде челюстьтери тиштери көп эле неме болгон болсо, 8-10 жашта направляющий неме коюп туруп, 12 жашка чейин направляющий тиштерге направление берип, пластинка немени коюп турса болот да. 12ден кийин анан брекет коюп, челюсть сформировать этилет. Анан возраст түздөйүн десе, эми 50 жашта деле, 60 жашта деле түздөсө болот негизи. Только медленно түздөш керек. Быстрый. Ал деген возраст 20-25 жаштан өткөндөн кийин срок көбөйөт. Себеби аны акырын түздөбөсө тиштер катуу бошоп кетет. Ошон үчүн акырын түздөсө, аны эми время покажет. Биз монча деп 1 жыл, жарым жыл деп айткан ал кыйын. Процесс өзү кандай жүрөт, ошо менен ошол качан бүткөндө болду кылабыз. Анан ретейнер коюп туруп, тиштерди катырып, анан витамин, баягы немелерди назначить этебиз бүткөндөн кийин. Элайнердин кандай пайдасы бар? Брекет кийбей эле элайнер дегендер бар азыр. Ошо протез кылып туруп ал деген эми бизде колдонулуп атат, бирок кымбат. Аларды компьютер менен чыгарат дагы, ар айда ошол брекет сыяктуу эле баягы каппа сыяктуу кийгизип коет. Аны менен колдонот, ал съемный да. Удобный жагы, аны чечип коесуң, кийип аласың. Брекетти чече албайсың. Брекетти таккандан кийин уход аябай жакшы болуш керек. Эгерде брекетте жүргөндө уходду жакшы кылбаса, анда тиги брекет коюлган эмелерге пищевой остаток катып калгандан кийин брекет иштебейт. Ошон үчүн өзүнүн щеткалары бар, өзүнүн эмелери бар, ошону менен тазалап, таза жүрсө брекет ошончо тез жакшы иштейт да. Тишке кандай кам көрүү керек? Кичинекейинен баштап тиш жууганды үйрөтүш керек. Кичинекей 2 жаштан баштап, бала баскандан баштап кичине щетканы берип коюп туруп, ошого жанына отургузуп алып туруп үйрөтүш керек ошол тазалаганды, тишин жууганды. Анан ошол бала кичинекейинен эле өзү тишин жуубаса, баягы воздух жетишпегендей боло берет негизи. Ошон үчүн тамак жегенден кийин тишти жууш керек, чайкаш керек. Кичинесинен тарбиялап үйрөтүш керек. Эң биринчиси эле ошол кичинесинен тишти туура жууганга үйрөтүш керек. Анан
катуу нерсени, резкий жанагы бөтөлкөнү, бирдемкелерди тиштери менен ачпаш керек. Көбү ошо фисташки, жаңгактарды жагат, андайларды чакпаш керек. Ошондо эмаль жарылат дагы. Ошол да обязательно кариес.